Жайна келді де. Жайна, Толқынбек Үсенді алып келіп. Үсен қаяқта? Жуынатқан. Жайна, сен барын тұра емес үшін қалдың. Мен барын тұп-тұра düşündüm. Жоқ, Жайна. Қандайсың? Бар жақсы ба? Апа, мені алып кеттіңізші? Алып кетемін сен. Бас кеттік. Bir күні бұл қыздың дағы енесі келіп, қолыңан жұлып кетеді. Ошында мен düşünесің. Жайна, тоқтасаң. Жақсы дейсің бе? Сенат! Жайна. Жайна, тоқтасаң. Сен тұра емес үшін қалың, Жайна. Тоқсаң мен, Жайна, тоқтасаң мен. Жайна, Жайна. Не болса? Бала бағал деп Жайна сен айттың біле. Жоқ, ей. Қақтан білет? Мен қайдан білем аны? Толқынбек сен айтпасаң қақтан білет? Сенат, сен Жайнаға бала қалған мен айтып алып не қылмағаным өзің ойлансаң? Апа, болдыңыз емелі аңыз. Менен болам. Ақылды мен. Апа, Hasan үйде? Ооба үйде. Hasan'ды сағындым. Жоқ, азыр екі көріп барып ойнайсыңар, ай? Алло, Жайнайым, бұл мен Болот. Жақсы, рахмат. Сіз қандай қылдыңыз? Біз баштайыр өлі жұмышта. Жоқ, аныс жоқ болбай қалады қой. Өзіңіз тілі білесіз қой, азыр ақшасы жоқ ешнәрсе өтпейді. Сіз мындай қылыңызшы, жоғын ертерек айтыңыз, біз ошоға жараша жұмышты баштайлы. Жарайды. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Алтынай деген қыз үш жерде іштейби? Ооба. Шақырып беріп қосып. Азыр. Музыка ким айттынан? Сады çaldı. Bir oda өз сақтап тұр. Жайна деле Толқынбек деле мага эчтеке айтышкан жок. Сады кокусунан көчөдөн көрүп калыптыр. Болбосо ал деле эч нерсе билмек эмес экен. Капырай, мындай нерсени эмнеге айтышпайт ана бизге? Эми бизди сарсана болбосун дешкен го сыяк. Мейлен деги негизгиси Үсөнүм аман эсен табылыптыр. Бүгүн чалам го Толкунбекке. Өзүңүз кандай жүрөсүз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы.
Жакшы, Кудайга шүгүр жүрөбүз. Жанат сабактагы. Ооба. Жанат кызым чоңоюп үй окаттын баарын өзү жасайт. А мен болсо анын жанында көлөкөдөй болуп басып жүрөм. Жакшы, бул алмаларды кышка даярдап атасың. Ооба. Уй жеп эле жерде чачылып жатат. Андан көрө кичине балдарым келсе компот жасап берейин деп как кылып атам. Жакшы. Ой, Зейнеп эже. Алтынай, сен менен сөйлөш керек болот. Убактың барбы? Тынчылыкпы? Жүрү. Алтынай. Эмнеге Айгеримди башка бирөөгө эмес, мага таштап кеттиң эле? Мен деген эме ал жөн эле кокустан сизге туш келип калды. Алтынай, чынын айт. Чын? Сен мени мурунтан эле таанып, атайын келгенсиң, туурабы? Алтынай, жашыргандан пайда жок. Мен баары бир чындыкты билип алам. Айгеримди атайын мага калтырып кеткенсиң, туурабы? Неге? Сизди карайт деп ишенгем. Атасы ким? Алтынай. Сиз аны тааныйсыз. Баланы мага алып барып бер деп Толкунбек өзү айттыбы? Анан? Ал да билбейт. Нени? Кызы бар экенин билбейт. Ага айткан эмес белең. Ал жоголуп кеткен. Мен аны таппай калгам. Макул. Сен бара бер. Кызым кандай? Жакшы. Жакшы жүрөт. Камсынама. Belki bacan bile
осындай эле, осындай эле. Бир аз чоңураак кылабыз. Негизи баары осындай эле. Сенат? Ананы улантылчы. Макул. Тынччылыкпы? Тынч эмес. Эмне болду? Алтынай ким? Кайсы Алтынай? Толкунбек, мен баарын билем. Эмнени билесиң? Табышпактатпай айтпайсың. Алтынай деген ким? Ой, мындай эле бирөө бир-эки жолу жолуккан Салматтан. Мындай эле жолуккан бирөөдөн кызың бар экен билчү элек. Эмне? Алтынайдан кызың бар. Мен багып аткан Айгерим сенин кызың экен. Алтынай келип өз үйүмө таштап кетти. Кантип бардың ушул нерсеге? Уялбайсыңбы? Аны сага ким айтты? Алтынай өзү айтты. Ава апа, О, кызым, жакшы жүрөсүңөрбү? ава жакшы, өзүңүз кандайсыз? Биз жакшы. Жанаттын да жакшы жүрөт. Баары жакшы. Мен тиги Үсөндү кубап чалып атам. Деги тынч элесиңерби? Куда уюк айтпаса мен укпай калмак экенмин да. Ава жакшы. Үсөн кичине коркутту баарыбызды. Бирок азыр табылды. Өзүнө берейинби? Сүйлөшөсүзбү? Берчи. Берчи балама. Азыр. Үсөн. Үсөн. Чоң энең чалып атат. Кел сүйлөш. Алло, чоң эне? Каралдым менин. Как жүрөгүм менин, алтыным. Үсөнүм. Ай, эмне мынча коркуттуң бизди? Зинат апаңдыкынан качып кеттиңби? Ооба, мен Жайын апамды сагындым, мен Асанды сагындым. Ой, мурдуң дырайын десе. Зинат апаң айтсаң алып келмек да. Экинчи минтип качпай жүр, макулбу? Макул. Садагың болайын. Как жүрөгүм менин, алтыным менин. Анда апа мен ойно берейин, мен ойноткам да. Ойна агай. Садагың болайын десе.
саламатсың. Саламатсың. Балдарыңыз ба? Ага. Жуайым балдарым мен. Сағынған оқшайсыз. Кечиресиз, мен кесек бөлүп. Байке? Мен кешіп қонсызчу. Кыргызды көптөн бери көрө эле келем. Сизди көрүп аябай кубанып атам. Бирок эмнегедир сиздин көөтөңүз капалуу го? Алматыда иштейсизби? Ага, Алматыда иштейм. Канча убакытка келдиңиз? Билбейм, көпкө чейин эле калдым го. Эмнеге? Үй бүлөңүзчү? Не билем, Кыргызстанда, мен бул жакта. Кечирип коюңузчу мени. Үй бүлөңүз менен бир нерсе болгон окшойт. Үй бүлөм бузулуп, өзүмдү алыстайын деп бөтөн жерде жүрөм. Жаман экен. Кечиресиз. Сиздин атыңыз ким? Алтынай. Баш болсоңуз жүрүңүз анда. Кыргызча болуп калыптырбыз. Кыргызстанды эстеп тамактанып келбейлиби? Макул. Жүрүңүз. Сиз бул жакка келгениңизге канча болду? Көп эле болуп калды, бул жерде окуйм. Студент болуп. Сиздерде. Койчу дагы. Орган болгон окшойт байке. Сарсана болбоңуз. Баары өтүп кетет буюрса. Дагы. Көп болуп кетпейби байке? Бир аз салып ичпейсизби? Кой Мейли. Өзүңүз билесиз да. Бойдо окшойсуң, Ооба байке. Тойо жашайын. Рахмат байке.
дагы кечээ эле уктум. Болот шаардык сотко бериптир. Эми эмне кыласыз? Өзүңүз билесиз го. Дагы акчабы? Макул, мен 1-2 күндө тапканга аракет кылайынчы. Азыр акчам деле калбай калды. Убакыт күтпөйт. Эртерээк аракет кылбасаңыз, жайна дагы сотко башка адамдарды киргизип атыптыр деп уктум. Араң тапкан баламды тарттырбайм. Албетте. Баса балаңыз сизге көнүп калдыбы? Ооба. Акырындап көнүп атат. Ал азыр жайнаңкында. Жакшы. Сиз кала тур болбоңуз. Буйруса балаңыз сиз менен калат. Кызыңыз кандай? Жакшы, чоңоюп атат. Алтынай. Эшикте бирөө чакырып атат сени. Ким экен? Билбейм, барсаң. Макул, мам, бүтүп койчу. Siz bilеңиz. Неге менден жашырып жүрдүң? Эмнени? Кызыңды. Айткандан эмне пайда? Бир нерсе өзгөрмөк беле. Башында билгенде эмнеге алдырып салган жоксуң? Мени алдыргым келген жок. Алдырбасаң анда эмне ток кылып айрымга айтып жүрөсүң? Ансас келген зыйнатка баланы таштап салып турсуң. Мен бага албай калдым. Кыйналдым. Анан Зинат эже балага азар болуп жүргөнүн уктум. Ошон үчүн ага таштадым. Балким бала менден эмес. Сен адашып аткандырсың. Ошол сөздү кантип айттыңыз? Жайна. Сага Зыйнат балага калган жөнүндө ким айтты? Өзүм биле алдым. Кимден? Болот айтты. Болот? Жана адвокатпы? Ооба. Ал кайдан билиптир? Мен каяктан билем? Изилдегендир да. Жайна ошол адвокаттын сомеси. Себеп? Билбейм, мен чегим бар ага.
Болбогон сөзүңдү сүйлөй бербечи. Кандайсың, Нурмет? Ясно, Нурмет, а? Алло. Не болду? Жумуштар менен жүрөм. Макул, бир сааттан кел. Ой, геолокация жаным. Кечир. Ким? Күйөөм. Мурунку күйөөм десеңиз. Ошол. Алып келдиңизби? Ооба. Санабайсыңбы? Сизге ишенем. Демесе, мындай. Ошондой, Зинат. Буюрса иштерди бүтүрүп, анан дагы шашпай жолго алабыз да. Сиз Мен барайын анда. макул. Жактыбы? Мойнуң кайрылганча карадың го? Не кызганып атасың? Сен эмнен кызганмак элем? Угуп атам, дагы эмне болуп кетти? Айгерим багалаган жөнүндө кимдер билет? Эмне кыласың? Айтсаң? Бул жерден тайкемдер эле билет, башка эч ким билбейт. Ойлончу жакшылап. Азыркы адвокат билет бермеди. Мен билгем. Кептин баары ушул адвокатта турбай. Адвокаттын не тиешеси бар? Сенин берметиң Жайнанын адвокатына барып айткан. Ал Жайнага жеткирген. Койчу Толкунбек, дагы эмнени баштадың? Мен кет. Зинат уксаң, бул адвокаттар, Зинат. Geçip koç, baykoya kalın. Мал жайлоодо жүрөсүңбү? Ne дейсің? Малды отам, жайлоодо жүрөсүңбү? Ey inим.
бардығы жақсы болот. Ең башкысы маанайыңды көтөр. Мен сени каяктан көрдүм эле? Сизди. Макул, сизди. Кайдан билем каяктан көргөнүңдү? Мен көп эле жерде жүрөм. Жашоонун маңызы бакытта болот. Эң башкысы бактыңды тапканга аракет кыл. Жашоону үйрөтө элексен эле калдым эле. Сиз Ооба, сиз. Чынын айтсам, эле бир байкуштан экен. Ишти жөн жок эле созо бербей токтотуп окшойбуз. Азыр эмес. Өзүң билесиң го. Адилер отуруп, акча. Дагы созуш керек. Анын акчасы эле калбай калды уже. Анын акчасы калбай калса, Зейнаттын акчасы толтура. Сен дагы бир-эки отурум уюштурсаң, дагы бир топ акча өндүрүп алсак болот. Бирөө баласын таштап салып, эми эсине келиптир. Экинчиси болсо чочун баланы өлдү деп өзүнө бала кылып алыптыр. Сен бунун эмнесин аябап атасың? Мүмкүнчүлүк болуп атканда иштеп алалы. Мен сага айтпадымбы? Жайна бай үй бүлөдөн. Сен ага бир аз кысым кылсаң, байкесинен алат акчаны. Көрөсүң го. Өзү дагы атактуу доктор экен. Бир-эки операция кылса эле чыгат акчасы. Шумшу келесиң, Эми экөөбүз бири-бирибизди ойлосок, бизди ким ойлойт? Алтынай, Зейнатты жагындайсыз? Жакшы. Айгерим. Эчи келди карачы. Айгерим, кандайсың? Жүр үйгө кирели. Кандай чечме болдуң? Мен Кыргызстандан кетмей болдум эже. Бул жерден жүрөгүм ezilip кетет экен. Көздөн ыраак, көңүлдөн ызак дегендей. Балким алыста жүрсөм, Айгеримди көп эстебейттирмин. Болбосо, күн өткөн сайын энелик мээримим күчөп бараткансыйт. Сагынган сайын келип тур деп айттым элем го. Ал чечпейт экен. Аны сиз менден да жакшы түшүнөсүз го дейм. Каяка кетесиң? Кайра Алматыга кетем го дейм.
Толкунбек айттыңбы? Жок. Ага айткандай бир нерсе өзгөрмөк беле. Негизгиси мен сизге ишенем. Кызымды татыктуу багып өстүрүңүз. Балким кызым чоңойсо бир күнү кайра жолугармын. Баары жакшы болот. Кызымды сизге, сизди Кудайга аманат. Ne oldu abla? Gel. Баары жакшы. Эч нерсе болбойт. Күбөлөр барбы? Бар. Мансуров Толкунбек. Келиңиз. Сөйлөңүз. Окуп жатабыз. Урматтуу сот. Чынында мен сіздердің қалыстығыңыздарға ишене албай қалдым. Біз бұл жерге әділеттүүлүк іздеп келсек, сіздер бұл жерде базарға айландырып алыпсыңар. Толкунбек мырза, абайлап сүйлөңүз. Бұл жерде екі аялды уруштуруп, бала талаштырған мен. Ооба, мен күнөөлүүмүн бұл жерде. Бұл экөө тең эне. Булардын күнөөсү мээримдүүлүгүндө. Энелик мээрими койдуна батпай мына экөө тең бир бала талашып отурушат. Бирок сиздер көкүрөгүнө мээрим батпай, балага муктаж болуп турган эненин алсыздыгынан пайдаланып, акча өндүрүп атасыңар. Тактап айтыңыз. Урматтуу сот, бул эки адвокат кардарлардын укугун коргобой алардын акчасын тоноп атышат. Жалган жала, бул кылмыш. Сиз ошону билесизби, Толкунбек мырза? Биз билебиз сиздин кандай адам экениңизди. Сиздин репутацияңызды элдин баары билет. Ооба. Мен үй бүлөдө, аялдарга болгон мамиледе репутациям жаман болгондур. Бирок мен эч качан жалган айткан эмесмин. Жалган айтып, алардын акчасын алган эмесмин. Толкунбек мырза, сиз эми базарда жүргөн жоксуз да. Буну далил менен сүйлөш керек. Туура айтасыз. Далил керек. Андан чыгар, урматтуу сот. Угуп көрүңүз. Мүмкүнчүлүк болуп атканда иштеп алалы. Мен сага айтпадымбы? Жайна бай үй бүлөдөн. Сен ага бир аз кысым кылсаң эле байкесин алат акчаны. Көрөсүң го.
Сенбе телефонда? Ооба, мен. Угуп атам. Мына ушулар. Канча убактым бар? Канчалык эрте болсо ушунчалык жакшы. Арзан болбойт. Билем. Ал жөнүндө сарсан албаңыз. Мынакей. Байланышканда өзүм сага. Сүйлөштүк. Жалган жала. Урматтуу сот, бул фейк. Кечиресиз, урматтуу сот. Бул эч кандай фейк эмес. Биз баарын текшерип, далилдеп чыктык. Мансуров мырзанын арызынын негизинде баары толук кандуу иликтелди. Сау. Тырышып. Бир маселе бар. Убактыңызды алган үчүн кечирип сурайм, бирок бул нерсени өз көзүм менен көрүшүңүздү каалайм. Эмне болду? Балким иштен тышкары өздөрүчө отуруп сүйлөшүп аткандыр, сен актан билесиң. Муну бир аздан так билебиз. Ар жакта биздин кишилер да отурат. Макул, түшүнүктүү. Эми эгерде далилиңер күчтүү болсо анда байкап көрөлү. Рахмат келесиңер. Мейли. Андыктан, урматтуу адвокаттар, урматтуу сот, сиздер менен сүйлөшчү сөздөрүбүз бар. Урматтуу сот. Биринчиден, мындай нерселер мыйзам чегинде болуш керек. Жалган айтып отурмун. Анан сот отурумуна мынтип келтирип кармаган. Негизи жүрүңүз. Негизи бул жакта айтылган фактыларга эч кандай далил жок. Эгер мындай фактылар менен иш козгой турганса, анда баардык иштерге козгосуңуз керек. Прокурордун өзү иш козгоду. Көрөбүз.